Peygamber Muhammed Aleyhisselam'dın yürüyüş turuşu menen da bizge emne kılıp koydu, örnöktүү insan kılıp koydu Peygamberimiz. Ошон үчүн Айша энебизден сурап атпайбы? Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам кандай эле десе, басып жүргөн Куран сымал эле деп. Ошон үчүн кооз сөздөрдү кимде болсун сүйлөп коюшу мүмкүн, бирок кооз амалды ар ким жасай албайт экен. Ошон үчүн жүрүш турушубузду кооздоп, мамилебизди дагы кооздоп, бирок Кудай үчүн баары. Анан тим эле жыпылдап, ийилип, сизден өткөн кичпейил адам жок. Бирок ичибизде ит өлүп калган болсо, мындан Кудай сактасын. Эң жаман экен. Монтпай таксырым деп бүтүп коюп, бирок бул жагыбызга ит өлүп калган болсо, Кудай сактасын, бул жаман. Бар бекер. Анда эки түзүлөрдүн катарын бара-бара толуктап калышыбыз мүмкүн. Толук ыктымал. Ошон үчүн Жалалиддин Аруми айтып атпайбы? Ичиң кандай болсо, сыртың ошондой болсун. Сыртың кандай жылтылдап сонун болуп турат, адамгерчиликте ичиң да ошондой болсун. Экөө бири-бирине дал келсин. Чындап эле ошондой да. Мисалы, ата-энебизге жакшылык кылып атабызбы? Жүрөктөн жакшылык кылышыбыз керек экен. Эми көңүлүн алып койдум да деп, эшик жапкандай нары көздөй. Ата-эне жоз бала чакабызга айтты, атам, апам алар. Айта берет, хоп деп кое берет алар. Алар бужурай берет деп койсок бүттү. Ошол жерден биздин жасаган соо амалыбыз да кетет. Ошон менен катар биздин да кадыр бартыбыз бала чаканын алдында нөлгө түшөт экен. Себеби өз ата-энебизди өзүбүз сыйлабагандыктан. Эми азыр андай азайып баштады. Болгону кимдир бирөө байлыкка, кимдир бирөө илим өнөргө же мансапка, бийик даражаларга жетип калган болсо, башкача бир образга кирип, отуруп мамиле кылган үй-бүлөлөрдү көрүп атабыз. Себеби молдокеден өткөн айылчы жок, билесиздер. Бизди келин алсаңыздар да чакырасыздар, кыз узатсаңыздар да никесин кыйып коюп чакырасыздар, адатта. Анан бешик тойлордо азан айтып коюңузчу, оң кулагына, сол кулагына деп, ар кандай кыскасы жакшылыктарда кала берсе, о дүйнөгө сапар алганда да ким барат? Молдоке барат. Ошол жерлерде байкап калабыз кээ бирлерин. Баягы кээ бирлер чет өлкөдө чоң-чоң университеттер бүтүп келген, бирок атасынан өзү байкабайт. Балким жаштык кылып атат, башка болуп атат. Кээде балам деп монтип бөйпөлөктө отуруп, өзүбүз кантип 7-чи кабат асманга чыгарып коюп, өзүбүз ылдый жакта отурганыбызды билбей калат экенбиз. Ошон үчүн балага баладай эле тайым тарбия бериш керек экен. Ата-эненин үйүнө кирип келатканда, мен кызматчымын, мен баймын, мен укмуштуумун, чокумуштуумун деген чапанды чечип бияка жөн эле баладай болуп кирип келишибиз керек экен. Агабыздын үйүнө кирип баратабызбы? Инисиндей болуп кирип барышыбыз керек экен. Инибиздин үйүнө кирип баратабызбы? Агасындай болуп кирип барышыбыз керек экен. Кандайсың мүкөм, жакшы, иним кандайсың деп эле, шабылдап эле, кадимкидей адаттагы бир туугандай болуп кирип барыш керек экен. Аяка тиги бул деген эмелерди түшүнүктүсек, сырткы кылыш керек. Аны ишканаңызга барганда ошо жетекчилигиңизди, кызматыңызды аткара бересиз. Мына ошондо айланабыздагы адамдар, эч ким адамдарыбыз кетпейт экен бизде. Анткени муну дагы Алла Таала Куранда сонун сыпаттап койгон. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Эгерде сүйлөгөн сөзүңдө, мамилеңде копол болсоң, لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Айланаңдагы жайнап турган сахабалардын баары сенден кетип калмак, эй Мухаммад деп Мухаммад алейхиссалам айтып Алла Таала. Адамдардын баардыгын жумшактык менен, даанышмандык менен, жылуу мамилең менен сен айланаңдагы жайнап турган сахабалардын баардыгын жылуу мамилең менен, жумшактыгың менен, сылыктыгың менен тартып алдың. Ошол сыяктуу биз дагы бир туугандарыбыз, бала чакабыз, айылдагы өзүбүз менен аралаш жүргөн туугандарыбыз бизден алыс кетпесин десек, сылык, жумшак, кадимкидей мамиле кылышыбыз керек экен. Баягы белгилүү илимий даражага, белгилүү бир байлыкка, белгилүү бир мансапка жеткенге чейин кандай элеңиз? Ошол абалда мамиле кылыш керек экен, мурункудай эле. Кадимкидей эле, өзгөрбөй эле болуш керек экен. Ошон үчүн Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам дагы хадисте эмне дейт? Мусулман адамдын иши таң калыштуу, мен сонун деген. Эч качан коромжуга учурашпайт булар. Дөөлөт, байлык келсе, кутуруп кетпейт, көөп кетпейт. Ага шүгүр кылат. Секетин берип коет деген сөз. Кандай гана кыйынчылыктар келсе, ага сабыр кылып коюп, ага да соо болот деп. Демек, мусулман эч качан утулбайт, дайыма бир абалда тура берет деген сөз, жакшы абалда.
байып кетсе құтырып кетпейді екенбіз, қиыншылық келсе чөгіп жоқ болып кетпейді екенбіз, бір-бірімізді сауаттылыққа шығарады екенбіз, бір-бірімізді естетеді екенбіз, ескертпейміз, естетеміз. Ескерткенде біз аның атасы емеспіз, жанымыз чоң атасы емеспіз да. Ошон үчүн Алла Таала Кур'анда айтып атпайбы? «Вадаккир фа инна зикра танфа'у му'минин». Эстет, эскерт эмес, эстет. Эстетүү момундарга пайда берет. Анткени ал өзү билет. Ушу билген нерсесин эстетип кой деген эле сөз да. Ага билармандык кылбай эле кой деген сөз. Мына мусулманчылык ушундай адеп акылак, этиканын сонун үйрөтөт.